80 балага чырып, 40 балага асылып. Нарын районунун Кайыңды айылындагы Марат Кенжакунов атындагы орто мектепте манас эпосунун үзүндө айтылып жаткан бул класска кыргыздын көнөрбөс буюмдары коюлган. Улуттук баалуулуктарды сактоо, өнүктүрүү жана аны жайылтуу жаатында мындан нарыктуу жаран улуттун жүз аталышындагы семинар болду. Анда окуучулар ал муздактан бери пайдаланып келе жаткан буюмдардын тарыхын, колдонуу ыкмасын баяндашты. Кыргыздар көчмөн эл болгон. Алар көчүп жүргөндө мал аттар менен көчүп конушкан, ошон үчүн алар камчыны колдонушкан. Камчыны ар кандай кылып өрсө болот. Азыр мен 4 кыр кылып өрүп атам. Бул оюндун аты упай. Бул бирчиккө, мен бирчиккө тандашым керек. Мен муну тандайм. Экөөнү өкчөштүрөт. Айкур турганда биринчи баштайт. Бул баштайт. Биринчи ханда атат. Бир басым 3-көдөн турат, 8 басым бар. Бул кыргыздын улуттук буюмдарынын бири, бул жаргылчак. Муну кол тегирмен деп да аташат. Кол тегирмен менен муну арпаны, буудайды, жүгөрүнү, тарыны жана ушул сыяктуу дан эгиндерин майдалап, жанчып даңгылышкан. Мындан көбөгү черткен бозо жана жыты буркураган жарма жасалат. Адилеттүүлүк асыл сапат деп аталган ачык сабакты тандап алдык. Эми мектептерде мугалимдердин жана окуучулардын моралдык этикалык кодекси киргизилип, коңгуроонун ордуна кыргыз күйлөрү жаңырат. Ошондой эле билим берүү мекемелеринде улут наркы деген сабакты киргизүү пландалууда. Ата бабабыз колдонгон улуттук буюмдарды эч убакта унутпашыбыз керек. Колубуздан келсе азыр ошолорго басым жасап, ошолорду урунуп, ошолорду колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Ошолорду окуучуларга жеткиришибиз керек болуп атат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун улут наркы жөнүндө жарлыгынын негизинде улуттук баалуулуктарды өнүктүрүү программасы иштелип чыккан. Анын алкагында райондордогу мектептерде иш план түзүлүп, ачык сабактар өткөрүлүүдө. Аталган мектепте өмүрү өрнөктүү инсандардын басып өткөн жолу, эмгектери айтылып, окуучулардын таасирленген баяндары уктурулду. Улуттук тамак аштардын көргөзмөсү менен коштолду. Улуттук баалуулуктарыбызда дагы замандын талабына ылайыктап, ошого жараша бир жакшы жактарын алып, кайра өнүктүрүп, заманга талабына ылайык өнүктүрүп, дагы мындан дагы өркүндөтүп дегендей анан жайылтып, бул боюнча дагы иштер жүрүп атат да. Бардык иш-чараларда диний ишенимдер жана каада салттын баалуулуктары бири-бирине карама-каршы келбейт. Аны менен катар салттуу үй-бүлөлүк баалуулуктарды жайылтууга артыкчылык берилет. Дүйшөн Шаршенбеков, Норус Абулаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.